Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатынан коло медаль тагынды. Жеңиш менен кайткан ардагер спортчуну жакын адамдары аэропорттон тосуп алышты. С победой! Пойдемте туда. Сядьте. Бул жолку мелдеши тууралуу Мелис Турганбаев төмөндөгүлөрдү билдирет. 46 мамлекеттен спортсмендер катышты. Биринчи ошол жакшы даярдык жакшы болчу. Себеби эми бул баягы коло медаль деле баягы жеңиш деп эсептейм, бирок мындан дагы жогорку деңгээлде боло турган болмок. Эми бул спорт экен, ошонун негизинде коло медаль болуп калды, бирок бүгүнкү ушул дүйнөлүк чемпионатка катышкан результатыма бүгүн мен довольнмын деп эсептейм да, эми канааттандырып. Бул мелдештер көп жылдардан бери болуп келаткан нерсе. Мелдеш бул ошо менен жана айтып атпайбы, алдыдачы жылдан жылга бул аябай мындай күчтүү болуп баратат да. Себеби буга кызыктар да көп. Анын үстүндө мына ветеран спорту ушул дүйнө жүзүндө аябай өнүгө баштады. Бөлөк спортторунан дагы алдыда дагы бир нече мелдеш бар. Мындай менен бул өмүр бою спортто жүргөндөн кийин баягы күнүгө спорт менен машыгасың. Жумушта жүргөндө дагы, тем более азыр бош жүргөндө күнүнө бир эмес эки жолдон кээде машыгууга барып турам. Эми бул коло медаль мен үчүн жакшы чоң жетишкендик деп дагы эсептейм. Мындан дагы жакшы болмок деп жана алдыда айтып өттүм. Самый главный мамлекетте, биздин мамлекетибизде тынччылык болуп эле мына мондай спорт ар кандай мына быйыл көчмөндөр оюну болуп өттү. Мына дөңгөлөп ошол дүйнөлүк чемпионатта көп мамлекеттин биз менен ошол дүйнөлүк чемпионатта катышкан спортсмендердин баардыгы кызыгуу менен ошол жерден сурашып, бизди аябай мындай суктанып карап турушту. Анан биздин Кыргызстандын командасы негизи мындай баягы татыктуу орундарга, татыктуу командалардын бири болуп эсептелет ошол дүйнөлүк чемпионаттарда. Аталган мелдеш Македониянын Борбор каласында 28 сентябрда башталган. Ардагерлер 5 салмак категориясы боюнча күч сынашып, Турганбаев 78 килограммга чейинки салмакта чыккан. Чейрек финалда россиялык Владислав Егоровду таза жеңиш менен жеңип алган. Мындан улам 3-орун үчүн беттешке чыгып, Украинадан барган Сослов Адырхаев менен кескелген. Кыргызстандык спортчу кармаш башталганда 40 секунддун ичинде атаандашынын даалысын жерге басып, таза жеңишти камсыздаган. Мелис Турганбаев ушуну менен 3-чү ирет дүйнө чемпионатына катышып, эки байгеге ээ болуп отурат. Ура! Победа! The third place goes also to Kyrgyzstan, Mелис Турганбаев. This medal will be given by Mr. Zoran Shorov